Урматтуу кесиптештер, быйылкы 26-27 окуу жылынан тартып, республиканын мектептеринде маанилүү этап башталат. Бул 8 класстар үчүн профилге чейинки билим берүү системасын киргизүү болуп саналат. Белгилей кетүүчү жактай, бул жаңы киргизилип жаткан нерсе бул өзүнчө предмет эмес, жана окуучуларды кесипке бөлүштүрө турган система да эмес. Бул окуучунун өзүн өзү таануусун, кызыгууларын, жөндөмдүүлүктөрүн аныктап, келечекте 10-12 класста аң сезимдүү түрдө профилди тандаганга мүмкүнчүлүк берген системаны түзүү болуп саналат. Мына быйылкы 26-27 окуу жылында бул 8 класстарга киргизилет. Андан ары эмдиги жылы 9 класста улантылат. Мына профилге чейинки билим берүү темасы кыргыз жараны, тарых, коом, укук жана экономика деп аталып, интеграцияланган система болуп эсептелет. Бул 4 модулдан турат дагы. Биринчи өзүнө өзү таанууга, жарандык жоопкерчиликке, укуктук жана финансылык, санариптик сабаттуулукту камсытай турган система болуп эсептелет. Бул жаңы моделде мугалимдин ролу дагы өзгөрөт. Ал мурункудай жөн гана билим берүүчү гана болуп эсептелбестен, бүгүнкү күндө бир учурда ал ментор, экинчи учурда фасилитатор жана кеңешчи болуп саналат. Жана окуу көбүнчө долбоорлук иштерге, практикалык тапшырмаларга, дебаттарга, кейстерге, экскурсияларга жана заманбап санариптик технологияларга негизделет. Ошондой эле программада окуучуларды салыштыруу эмес, өнүгүү динамикасын аныктаганга диагностика калыптандыруучу баалоо системасы каралган. Урматтуу кесиптештер, профилге чейинки даярдоо бул жөн гана жаңы кружок эмес. Бул окуучунун келечекте билим берүү жана кесиптик жолун аң сезимдүү тандоосуна жана жардам берүүчү жаңы педагогикалык маданият, анын ийгилиги биздин бирибиздин кесипкөйлүгүбүзгө, чыгармачылыгыбызга, окууга болгон ишенимибизге түздөн түз байланыштуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.